Саламатсыңар балдар, тарбиялык саат сабагын өтөбүз. Өтө турган темабыз ден соолукту сактай билели. Жашоодогу негизги байлык сен ээ болгон жер эмес, материалдык байлык эмес. Жашоодогу негизги байлык бул ден соолук. Ал эми аны сактоо үчүн көптү билүү керек. Авиценна окумуштуу философ-врач. Сабагдын максаты балдардагы ичек-карын ооруларын эскертүү боюнча өздүк гигиенаны сактоо менен тааныштыруу жана колду самын менен жууганды адат кылууга үйрөтүү. Баланы акылдуу жана ойлонуп иш кылганга үйрөтүү үчүн дени сак чымыр кылуу керек. Жан-Жак Руссо, улуу гуманист, педагог. Сөздөр берилген: байлык, бийлик, ден соолук, саякат, достук. Ушул сөздөрдүн ичинен бирөөсүн тандайсыңар, эмне үчүн тандап алдыңар? Түшүндүрүп мага видео аркылуу жөнөтсөңөр болот. Дени сак окуучу. Физикалык планда окуучу чарчаганын жеңе алат. Ден соолугу окуу нагрузкасына туруштук бере алат. Социалдык планда ал коммуникабелдүү, мамилечил. Нравалык планда жалпы адамдык баалыктарды билет. Интеллектуалдык планда жакшы акыл эс жөндөмдүүлүгүнө ээ, байкагыч, өз алдынча үйрөнө алат. Эмоционалдык планда ал тең салмактуу, таң калууга жана суктанууга жөндөмдүү. Келгиле балдар, эми табышмактарды тапкыла. Суроолор жана жооптор өнүгүүсүн аткарабыз. Өздүк гигиена дегенди кандай түшүнөсүңөр? Тазалыкты сактоо, колду жуу, тырмактарды таза кармоо, тишти тазалоо. Адатта колуңарды кайсы убакта жуйсуңар? Тамактанаар алдында, дааратканадан кийин, ойноп келгенден кийин, мал тейлегенден кийин. Колду жуубай койсо эмне болот? Адам ооруп калышы мүмкүн, кол кир болуп калат. Колду кантип туура жууса болот жана ал үчүн эмнелер керек? Самын менен жууш керек, сүлгү менен арчууну, мочалка менен гелди пайдалануу зарыл. Кол жугучта дайыма суу толтура болушу керек. Туура жоон белгилеп, тарбиялык саат дептериңерге жазып коесуңар. Физматика жасап алалы. Манжалардын гимнастикасы. Бул манжа кичинекей, чыпалак душалайбыз. Бул манжа алсызыраак, аты жок душалайбыз. Бул манжа узунураак, ортону душалайбыз. Бул манжа күчтүүрөөк, сөмөй душалайбыз. Бул манжа чоңураак, бармак душалайбыз. Ал эми баардыгы бириксе муштумду түйөбүз. Эми балдар, мен силерге самын менен дос бол аңгемесин окуп берем, көңүл коюп уккула. Окуя кызы жана уулу бар үй-бүлөдө болуп өтөт. Баланын аты Бакыт, ал эми кыздыкы Айзирек. Бул үй-бүлөдө болуп өткөн окуя аркылуу колду самын менен жууш ден соолук үчүн маанилүү экени көрсөтүлөт. Айзирек тырышчаак, тил алчаак, тыкаан кыз көп да окуйт. Анын иниси Бакыт болсо өздүк гигиенаны сактабайт. Тамактанаар алдында, мал тейлеп келгенден кийин, ойноп келгенден кийин, дааратканадан кийин колду жуубайт. Бир күнү өздүк гигиенаны сактабагандыктан Бакыт ооруканага жатып калат. Баласы ооруканага жатып калгандан кийин ата-энеси кол жуушу үчүн шарт түзүү, балдарын ошого үйрөтүү керектигин түшүнүшөт. Эми мындай суроо: аңгеме эмне жөнүндө болду? Бакыт деген бала жөнүндө, үй жаныбарлары менен ойноо жөнүндө, футбол жөнүндө. Бакытка эмне болду? Анын ичи ооруду. Ал ооруп калды, ооруканага жатып калды. Туура жоон белгилейбиз. Баланын ичи эмне себептен ооруду? Анткени бала тамактанаар алдында, дааратканага барып келгенден кийин, үй жаныбарлары менен ойногондон кийин колун самындап жууган жок. Бакыт оорубаш үчүн эмне кылган жок? Бакыт тамактанаар алдында, дааратканага барып келгенден кийин, үй жаныбарлары менен ойногондон кийин колун самындап жуушту унутуп калды. Бакыт оорубаш үчүн ата-энеси эмне кылышкан жок? Баласы колун жуубаганына көз салышкан жок. Кол жууш үчүн кол жугуч жана сүлгү жок эле. Балдар, өздүк гигиенаны сактоо керек. Дааратканага барып келгенден кийин, көчөдөн келгенден кийин,
тамактанаар алдында ит мышык менен ойноп мал тейлеп келгенден кийин колду самындап жууш зарыл. Ошондой эле мөмө жемиштерди таза жууп, кешти кайнатылган гана сууну ичиш керектигин унутпаңыздар. Салам достор, менин атым Акылай. Мен азыр силерге кантип колду туура жууганды үйрөтөм. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды дыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Балдар, колуңарды туура жуугула жана досторуңарга да кантип жүрсү айтып бергиле.